коляскаларды өзүбүздүн машиналарга жүктөп алып Отурукташкан кеңсеси Базаркоргон районунда жайгашкан Жашоого аракет кайрымдуулук фонду 2022-жылы январь айында түптөлүп, негизинен өлкөбүздөгү 7 дубанда кайрымдуулук иштерин аткарат. Алардын негизги максаты ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө инсандарга кайрымдуулук иштерин аткаруу экендигин фонддун башкы директору иш үстүндө белгиледи. Жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген ушундай коляскада отурган балдакчан балдар менен бирдикте түзгөнбүз, ачканбыз. Андан сырткары райондо ушу акимдер менен иш алып барабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жумуш менен камсыз кылуу боюнча өзүбүз кооператив ачканбыз, жер алып иштетебиз. Больницадан главврач менен сүйлөшүп, 2 палата ачтырганбыз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарттары менен, ичинде бүт условиясы менен шарттары бар, пандустары бар. Ошо жумуштарды алып барабыз. Анан ушу спонсорлорду тауып, Россия өлкөсүнөн ушу германский Атабокс атындагы коляскаларды алып келип, өзүбүз машинага жүктөп, машина менен өзүбүз үй жүрүп, ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген инвалидтерге ушу коляскаларды өзүбүз таркатып беребиз. Жогоруда аталган фонддун жетекчилиги жана адистери район шаарлардагы социалдык кызматкерлер менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Бул күнү Базаркоргон районуна караштуу Акман айыл аймагынын тургуну Маматали Медетовго эскилиги жеткен майыптык арабасын жаңысын алмаштырып беришти. Кыза сирегада рахмат. Бала чакана тез бугла. Мени сыйласаңыз сире Кудай сыйласын. Деба тез бугла бала чакана. Өмүр узун болсун. Масайбиров Талайбек Айтмаматович тарабынан коляска келип олтурат. Бул ошо кайрымдуулук фонду жетектеген Жусуп Абдубаетовичке Надир акага рахмат. Анан кийин Акман айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Жакында эле Жашоого аракет кайрымдуулук фонду тарабынан достук фестиваль уюштурулуп өткөрүлдү. Аны дагы айыл өкмөт тарабынан көмөк көрсөтүлдү. Анан ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга ушундай шарттарды түзүп көмөк көрсөтүп аткандарына Акман айыл өкмөтүнүн тарабынан ыраазычылык билдиребиз. Жогорку кеңештин депутаты биздин Масайбиров Талайбек Айтмаматович өткөндө бизде 14-15 июнда биздин Базаркоргон районубуздун Арсланбап айылындагы турбазада өткөрүлгөн 7 дубандык фестиваль, өзгөчө балдардын фестивалында ушул келип 5 колясканы тартуулаган. Ошол коляскаларды азыр бүгүнкү күндө ар айыл өкмөттөрдөн ушу бөлүнгөн, ооруган ушул өзгөчө балдардын биринчи группадагы коляскада турган балдардын немесин таратып жүрөбүз, коляскаларын. Бул системаны кандай деп ойлосок, бул 22-жылдан бери биздин уюшулган бул Жашоого аракет кайрымдуулук фонду ушул күндөн баштап, мындан да мурунда иштеп келген, азырдагы күндөн баштап районубуздагы булуң бурчтарынын, областынын булуң бурчтарын бүт Кыргызстан боюнча өзүнүн иш-чараларын өткөрүп жүрөт. Жашоого аракет кайрымдуулук фондунун кызматкерлери Базаркоргон райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте түрдүү багыттагы иш-чараларды аткарып келишет. Алардын бири жакынкы күндөрү Арстанбап жергесинде өткөн республикалык маанидеги достук фестивалы. Жашоого аракет фондусунун демилгеси менен жалпы эле Кыргызстандын 7 дубанынан келген биздин досторубузду мына бүгүн ар бирибиздин укуктарыбызды, өлкө башчыбыз президентибиздин ар бир жарандар татыктуу жашоого укуктуу экендигин мынакей бүгүнкү иш-чарабыз айгинелеп болуп турат. Жалпы баарыбыз бүгүнкү ошол колдоо көрсөткөн уюштуруу тобуна жана жалпы колдогон демөөрчүлөргө баардыгына тең терең ыраазычылык айтып кетүүгө уруксат этиңиздер. Ар бир инсан өзүнүн кыймыл аракети менен, жөндөмү менен, акылынын тунуктугу менен татыктуу жашоого кадам таштап, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүндө өбөлгө түзүп келет. Мына ошол иш-чарада бүгүнкү иш-чарабыздагы ошол бүгүнкү өлкө башчыбыздын алдыга койгон жаңылануу багытындагы койгон бир багыттардын алкагында жүрүп жатат. Жашоого аракет кайрымдуулук фонду тарабынан акыркы 2 жылда өлкөбүздөгү 7 облустун өзгөчө инсандарына 105 майыптык арабасын, ошондой эле көптөгөн атуулдарды ооруканаларда жана ден соолукту калыбына келтирүүчү борборлордо дарыланууга жардам беришти. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Базаркоргон району.